Саламатсыздарбы достор, сиздер менен Мерим Нурдинова. Бул видео сабакта мен силерге кэшбэк жөнүндө айтып беремин. Кэшбэк фаберлик. Кэшбэк деген эмне? Англис тилинен которгондо кэшбэк кэш акча, наличный деньги, бэк кайтып келүү. Ошондо акчаңардын счетуңузга кайтарып келүүсү кэшбэк деп аталат. Кэшбэк фаберлик бул оңой эле нерсе. Фаберлик компаниясында сайтында жеке кабинеттен заказ жазып төлөп коюңуз. Мисалы, концентрированное средство для мытья посуды с ароматом эвкалипта тандадыңыз дагы. Бул жерде ушул средствонун баасы 155 сом, кэшбэк менен сизге 31 сом кайтып келет. Ошондо сиз фактически 124 сомго алган болосуз. Кэшбэк 31 сом сиздин счетуңузга төлөгөндөн соң кайтарылып келет. Төлөгөн акчаңыздын 15-тен 26% сөзсүз түрдө счетуңузга кайтарылып түшүп калат. Ошондо сиздин личный кабинетте мына состояние счета 155 сом, кэшбэк, доступный кэшбэк. Ушул кэшбэкти сиз эмки заказдарыңызга корото берсеңиз болот. Кэшбэк фаберликтин көлөмү улам чоң болушу мүмкүн. 15% кэшбэк жаңы келген консультанттар үчүн, 20% кэшбэк мурунку каталогдо 1080 сомдон өйдө заказ кылгандар үчүн болот. Ал эми 26% кэшбэк 6 каталог бою 1080 сомдон өйдө заказ кылгандар үчүн болот. Эгерде силер сразу 26% акчаңызды кайтарып алгыңыз келсе, анда 6480 сомго заказ жазап төлөп койсоңуз болот. Фаберлик менен бирге үй бүлөлүк бюджетти өнөмдөңүз. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат. Сиздер менен Мерим Нурдинова.